Кемитүүнү аткар. 9,5 кемитүү 3,6. Ондук бөлчөктөрдү кемитүү амалын аткарууда сандардын разряддары бири-бирине дал келүүсүнө өзгөчө маани берүү керек. Эгерде сандардын разряддары бири-бирине дал келбей калса, анда айырма туура эмес эсептелген болот. Демек, ондук бөлчөктөрдү кемитүүдө алардын разряддарынын бири-бирине дал келүүсү, кемүүчү жана кемитүүчүнүн разряддарынын бири-бирине дал келүүсү өзгөчө маанилүү. Кемүүчү 9,5. Андан кемитүү керек 3,6. Анын бирдиги 3. Демек, бирдиктин тушуна бирдикти жазып алабыз. 9 бирдиктин тушуна 3 бирдикти жаздык. Ал эми үтүрдү кое алабыз, үтүр дагы үтүрдүн тушуна жазылды. Жана калды ондук үлүш. Аны дагы ондук үлүштүн тушуна жазып алдык. Кемитүү амалын аткарабыз. 5, андан эч бир санды кемитпейбиз, демек 5 өзү жазылат. Же болбосо бул жерде 3,6-ны биз мындайча дагы жазып алсак болот. Ондук үлүштөн кийин бир канча 0 санын жазса дагы, бул сандын негизги мааниси өзгөрбөйт. 3,600 негизинен 3,6га барабар. Ал экөө бир эле маанини берет. Демек, кемитүү амалын улантабыз. 5ден 0ду кемитсе, ал кайра эле 5. 0дон 0ду кемитсе, 0. 0дон 6ны кемитүү керек. Бирок 0дон 6ны кемите албайбыз. Демек, ондук бул 0 ондук үлүш. Бирдик үлүштөгү сандан бир бирдикти ондук үлүшкө өткөзөбүз. 9 бирдик бар болчу, бирөөнү алса 8 бирдик калат. Ал эми бир бирдикти ондук үлүшкө өткөзсө, ал 10 ондук үлүшкө барабар. Же болбосо 10 ондук үлүш негизинен бир бүтүндү берет. Демек, бул жерде 10дон 6ны кемитүү керек. 10дон 6ны кемитсе 4. Ал эми үтүрдү өз ордуна коюп алабыз. Үтүрдү жазып алдык. 8ден 3тү кемитсе 5. Айырманы эсептедик. Ал 5,405ге барабар. Демек, 9,5 кемитүү 3,6, ал барабар 5,405ге.